Карлуу күнү айтамын, саламды кыргыз калкыма демекчи. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин сайыпкер жамааты, биздин Instagram баракчабыздын көрөрмандары, катталуучулары. Биз мына бороондуу күнү кандай сонун керемет күндө ушул биз Айтылуу Байтык айылынын босогосунда турабыз. Байтык айылына келгенибиздин себеби биздин быйылкы 2024-жылдагы керемет ийгиликтерди жараткан Манасбек инибиз сайыпкердин үйүнө баратабыз. Азыр сиздер менен сайыпкер Манасбек инибиз менен кенен кесир кеп кылып маектешкени баратабыз. Урматтуу жамаат, мына биз жана сөз кылып кеткендей, Айтылуу Байтык айылына келип отурабыз. Жана айтып өткөндөй, Байтык айылына келип, азыр биздин көзгө көрүнүп калган быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты результаттарды көрсөткөн чебер сайыпкер инибиз Манасбектин куттуу короосуна келип отурабыз. Бүгүн маке менен абдан ачык айрым жакшы маек болот деген ойдобуз. Мына маке, сенин куттуу корооңдо турабыз маке. Өзүңдүн сөздүн башында айта кетели эми, өзүңдүн кайсы жердин урууң кайсы, жылың кайсы төрөлгөн дегендей. Мен өзүм Куатай деген селекционер билесиздер да, Мамыл атабыздын ошонун баласы болом. Башкара Суу айылында төрөлгөнбүз, ушу Байтыкта өскөнбүз, ушул жерде. Ушул жакта өсүп, ушул жакта окуп, ушул жактан үйрөнүп дегендей. Үйлөнүп, жайланып дегенде ушул Байтыктын азыр ушул Байтыкта турганбыз, эми ушул жерде төрөлүп өсүп калгандан кийин ушул жакта эле Байтыкта болуп калдык азыр. Кайсы жылы төрөлдүң? 85-жылы. 85 жыл болсо быйыл туп-туура 40 жашка чыгат экенсиң Кудай кааласа. 40 жаш. Мана сен эми сөздүн башын өзүңдүн бул сайыпкерлик өнөргө кандайча кызыгып калдың, же Куатай акемдин өзүнүн өнөрүн үйрөттү, ушул келген себебиң айтып койчу. Эми ошол бул сайыпкерчилик деле муну деле үйрөнүп алыш деле кыйын го да, бул адамдын өзүнүн кызыгуусу болуп, анан баягы канында дегендей биз деле айгырды линия деп коюп атпайбы? Кан куугандай эле беговой линия дегенде бул да атаңды, ата бабаңды болбосо болбойт окшойт да. Бул өзүбүздүн атабыз ушу селекционер кылып, алда өзү киши ат чапчы, ошонун аттарын чапчыбыз биз кички кезде. Бир сире ошону чаап, анан ошону такшы алып булай буйса акындык менен ийгиликке жетишип атабыз. Өзүң анда Куатай акемдин таптан күлүктөрүн чабын десе катар чапкан турбайсың? Чаап алып ошону кички кезде. Беш чоңойгуча ошонун аттарын чаптык. Анан бул сайыпкерликти, тренерликти качан баштадың? Канча 10 жыл болуп калды го. 10 жыл. Плюс ошо мен Алектен келе атканбыз. Атаңан эле үйрөндүңбү бул сайыпкерлик өнөрдү, же дагы башка устаттарың барбы? Бул сайыпкерчиликти көп кишиден үйрөндүк го дейм. Устаттарың айтат. Эми устат деле эме жок, просто муну кандай десек, баягы көрө көсө болот дегенде жана тияктан көрдүк, бияктан көрдүк, тигини кылып көрдүк, буну кылып көрдүк дегендей, анан өзүбүз анализдеп, бул мындай экен, тигиндей экен деп баягы өзүбүздүн акылды кошуп, өзүбүзгө ылайыктысын эметип үйрөндүк да. Эми бунун баары тең Алла таалам буйругу да, Алла таалам бизге ушундай буйруп коюптур, насип этип коюптур, ушун келип калды. Кудайдын Алланын буйругу менен ат чабып атабыз. Бул рахмат, мана сен эми бул сайыпкерлик оомат деген бул тоголук нерсе экен да. Бирде тигил айылга болсо, бирде бул айылга койт, же болбосо бирде тигил сайыпкерге болсо деп. Анан быйыл сенин мына ташың өйдөгөсдөй кулап, ооматың жүрүптүр дегендей. Куттуу болсун, берекесин берсин, узагынан болсун. Анан эми ушул быйылкы жылдагы чапкан эко чаптың, бир кунан бир аламан. Анан ошо аламандан баштап, ушул аламанды тааныштырып баштайлы сөздү. Манасбек иним, мына кыргызда сөз бар эмеспи? Эшигин көрүп төрүнөт деп. Анан сен мына куттуу корооңа кирип келгенде эле баары тыкан, таза, жарык, абдан келишкен сарайың бар экен. Эми маегибизди, эң кызыктуу маегибиздин башталарынын алдында дагы ошо быйылкы жылдагы чапкан күлүктөрүң, эми жылкы сезонго да чаба турган күлүктөрүң боюнча бир учкай тааныштырып кетсең. Биринчи эле баштаганда могу Шриф деген айгырдын баласы, жашка 5 жаш, энеси Брадераныкы. Ушул азыр пока ат корумунда турат, дей салып атат. Ачып келели, чабыла элек. Биянан кирип тартадыбы? Бул ошондо энеси Брадеранын кызы? Энеси Брадера, атасы Шриф. Шриф, бул анда Кеспештен келген. Инсон. Бул Герб деген айгырдын эмеси, бие бул просто эме, улакка да бул. Көрүнүкү.
Улакка чарба жыл. Улакка чаап отурган. Андан кийин Могу Ак Тилек деген айгырдыкы. Энеси Лимит деген. Баягы Үтүр Файдар досубуз чаап аткан Актилектин баласыбы? Ошонун баласы. Жаска бышты буйруса. Энеси? Энеси Лимиттин кызы. Сережкадан Зарияда Сережка. Бээлердин балдары. Жаскага даярдап атсың, Кудай буйруса жаска аламанга да атат. Керемет. Бул болсо Трон деген айгырдыкы. Кадимки Трондуку. Бул энеси да Лимиттики. Бул экөөнүн энеси бир, аталары бөлөк. Бул Чунактайдын кайраты бир топ коя. Бунун аты Гергашка. Байтиктин Гергашкасы деп койдук. Баракелде. Тарыхый атына жараша заты бар эми тарыхый бүлүк болду эми бул күлүгүң. Болор бала богунан демекчи тойтоңдоп турбайбы жагы? Характери бар. Характери бар экен. Бул кыргыз эли таанып калгандай карагер. Карагер күлүгүбүз бул. Жакшы. Эс алуудагы азыр. Эс алып атат. Кудай буйруса. Жылдыз деген дагы күлүгүң бар эле го. Ал күлүктү эсине бергенбиз, аткорум кылган, ал Кудай буйруса жаста келет ал. Кышы менен багат. Кышы менен өзү багып, азыр өзүнүн жылкылары менен орун жок болуп калдылар жакта. Эс алып кеткен үйүнө аткорум кылган. Анасбегиним, бул элди кызыктырган, баарыбызды жалпы жамаатыбызды кызыктырган бул сенин быйылкы чапкан эки күлүгүң болуп атат да. Ушул эки күлүктүн көрсөткөн жыйынтыктары менен сага бир укмуштуудай сонун ийгиликтер жараттың да. Анга чоң рахмат, узанам болсун. Эми ошо жылдыз боюнча кеп куралы, ошо жылдыздын ата теги сага кандайча келди? Анан быйылкы биринчи стартынан баштап ыраттуу айтып берсең. Жылдыз деген кунан Антони Вивальди деген айгырдыкы. Аны дагы атам өзү алып келген, Кеспештен бизге келип, бизден анан Таласка кетти болуш керек азыр. Энеси ошол Жел деген айгырдын кызы экен. Ошол кунанында Айбек деген вет врач бар Сарбанда. Ошол бала байке даярдап бербейсизби дегенден мейлем көрсө көрөйлү деп. Мен деле көп деле элдин атын албайм, негизи өзүмдүкүнө даярдап. Суранганына мейлди алып даярдап чаап, биринчи старт Курманайтка коштук Токмокко. Токмоктон 5 болду. Аяктан Кудайга шүгүр болуп байге алдык. Экинчи старты эмеге бардык, көлгө, открытие сезонго. Аяктан 3 болду. Үчүнчү старты Саякбай Каралайып апардык. Ортодо Талас областына барган жоксуң? Таласка барды. Таластан 2 болду. 2 болгон. Атакеев Байсбек атанын 3 жылдыгында. Шактан 2 болуп келди. Андан кийин Карасай эмеге барды. Саякбай Каралайыптын 130 жылдыгына. Балыкчыга. Аяктан 2 болду. Анан эртеси эле Нарынга чемпионат тайга бар, аяктан 1 болду. Андан Карабалтадан Шеринде чабышында Шерден 1 болду. Укмуштуудай сонун көрсөткүч да. Анан бул сен айтып өткөн ар бир чабыштарды мен көргөм. Биз өзүбүздүн командабыз менен барып ал чабыштарды чагылдырдык, көрдүк. Анан ошо сен жылдыз кунандын ташташы да бир сонун керемет да. Анан бул ушундай такшалып калыптыр, бирок тайында чабылды беле бул тай? Бул кунан. Тайында бир-эки чабылган окшойт. Ал мен деле анын тайын деле көргөн эмесмин да, анан ээси эле билбесе. Мага келгени мен ушунча жол чаптым. Эң сонун. Анан сен жана энеси Желдин кызы деп атпайсыңбы? Анан көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн биздин дагы бир күчтүү селекционер, мыкты чарбанын жетекчиси Дүйшөнбек Вырсман агабыздын Жел деген айгыры болгон. Ал Стентунун түздөн түз баласы деп аткан да, ушубузча. Ошол Желдин кызы экен да анда. Ошол Желдин кызы. Анда бул жылдызда Англа араб кан экен да? Англа араб кан бар, өзү да ошо Поздний Иракта күйлөнөт. Дистанцияны жакшы көрөт өзү. Дистанцияны жакшы. Эң сонун. Аны эми азыр ошол жылдызды жаска даярдык пландар кандай? Эми буйрусак азыр жаска бышты болот да. Ооба. Анан быштыда чоң аламандарга, кыска аралыкка, жазында биздики дистанция кыска болот да. Ошо мени эс алып кеткен, аткорум кылып, жазында Кудай буйруса аман эсен болсо алып келет. Алып келсе күзгү чабыштарга, дистанцияга даярдайбыз деген ой бар да. Рахмат.
Жакшаттын азуусун абдан алыс саят деп уктум эле. Мана сеним эми Жылдыз менен кошо дагы Жылдыздан да көп сага аброй, атактуулукту алып келген Карагерге кептин кезегин буралы. Карагердин чыккан жерин айт, ата тегин айт. Карагер бул өзүбүздүн селекция. Өзүбүздүн бейники. Атасы Бутсафал деген айгыр, анын дагы атам өзү Казакстандан алып келген. Импорт айгыр, Импорт айгыр. Энеси өзүбүздүн бейледики түйүү гусляр. 54-төн чыккан. Бейин балдары. Бул энеси кайсы айгырдын кызы ошондо? Бунун энеси Онедик деген айгырдын кызы. Өзүнүн прямой энеси. Онедик Кеспештен чыккан ал дагы. Ирландис беле ушундай жерде айгыр болчу. Ушул жерде бир талаш суроо бар да, манан сенин. Бул Карагердин энеси баягы сен өзүң да чаап калган болушуң керек анда. Ушул Батырак деген күлүңөр болгон турбайбы? 48 күндө 3 матч нуту деп элдин арасында удуу жакшы кеп бар. Ошонун баласы болуп жүрбөсүн? Жок, ошонун кызынын баласы. Кызынын баласы, ошону тактап койгон. Анткени биздин көрүүчүлөр ушул суроодо баягы узкий кругта, кыска кругтарда ушул талаштар маселе бар да. Талкууда. Батырак жакшы уткан ал Дарандын кызы Батырак. Анын энеси да өзүбүздүн бейники. Аны Айдар байке Күтүрүп Айдар байке сатып алып ошол чапкан ошол киши. 40 күндө 4 матчты уткан ошо Батырак менен Кунанында. Керемет. Ошонун кызы, биринчи кызы бизде да. Бизге берген. Байкеме берген. Батыракты байкемен алганда өздөрүнүн договор болгон окшойт. Ошо бир кызын берген, Батырактын биринчи кызын. Бунун энеси ошонун кызы. Так, эми мунун ата тегин аныктадык, көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү болду окшойт. Эми мунун күлүктүк чабуу тарыхындагы тай кунанынан берки чабуулуу тарыхынан айтып берчи, кандай результаттарды берди Кунан тай кунанында? Бул өзү Карагер Кунанында үйрөтүлгөн. 2 жашында үйрөтүлдү. 3 жаштан баштап суут баштадым муну өзүм. Тер алып. Ошондо биринчи чабышы Шалта деген айылга Сокулукка барып, Батакорго кошуп 5 километрга ошол жерден 2 болгон. Андан кийин Нооруска, Белекке барып, а жерден 1 болгон 16 километрдан. Андан кийин президент кубоктун нарындан утту 31 августта. Баракелде. 3 жашында. Анан элдик чабышта 2 болуп калды бу жерден ипподромдон. Андан кийин ошо эле Үтүрүп Айдар байке атасынын 90 жылдыгын бергенде айерден 2 болуп калган. Анда Чуамада болгон болуш керек. 25 километрга курукта болгон. Курукта болду эле. Курукта болгондо ошондо бир. Кунанда бир, быштысында бир 5-6 жолу чабылды өзү. Байгеде жүрдү, 1-2 болупту. Быйыл 24-жылдагы чабышты биз жакшы баарыбыз билебиз. Эми 23-чү былтыркы сезондо кандай чуркады? Былтыркы сезондо биринчи чабышта эле Казакстанга барып, Каракол беле ошондой бир жерине барып, ошол жерде машина утканбыз. Шевролет деген масла машина уткан. Биринчи чабышында. Андан кийин элдик чабышты утту бу жерден ипподромдон, элдик 4-тү. Жарыктык. Жаныбар күлүк мал экен да, чуркаган сайын байгеден кур калбаптыр. Кур калган жок, Кудайга шүгүр. Канжыгалуу мал экен. Мана сенин эмки быйылкы 24-жылдагы ийгилиги абдан дүңгүрөбөдүбү? Бул жыйынтык боюнча биздин Кыргыз Республикабыздагы мамлекетибиздеги Саякберли чөйрөсүндөгү экинин бири болду да. Мыкты күлүк болду. Ошол быйылкы жыйынтыктардын башынан баштап айтып берсең. 24-түн биз муну жазда баштадык, даярдап мартта. Июнда биринчи чабыш Жолоонун чабышына барып, Каркырага 35 километрга түштү ошол жерден. Казак туугандарга 70 ат менен. 81 кат болгон. Ошол жерден 3-чү болду. Биринчи Жумуртуяк, экинчи Желгары болгон. Бул Карагер 3 болгон. Андан келдик, ошо менен ат эс алдырдык. Ушу Аргымак федерациясынын Урмат Самаев көчмөндөргө апарып кел деди. Предложение болду, анан элдер предложение кылышты, эми отбор жок эле жиберели Карагерди деп, анан макул деп. Элдин каалоосу да ошондой болуп турбадыбы? Менен болуп, ошо менен. Эл таразада өзү негизи.
Ошо элдин каалоосу менен барып келдик. Көчмөндөргө бардык. Көчмөндөрдөн 25 километрге кошулду. А жерден өзүнүн ден соолугуна эме байланыштуу кичине сыркоолоп барып ошо менен кичине жакшы болбой калды. Акыркы кругтага чейин жүрдү, акыркы кругта чыгарып алдык. Акыркы кругта чыгарып алдык. Ошо менен аман эсен келди. Анан келип эс алдырып туруп Карасай Батырга бардык. Кордайга. Карасай Батырды шактын 30 километрди Алланын буйругу менен ошол жерден Алла таалам бизге буйруп коюпту, ошол жерден машина алып. Дүңгүрөлдү бүт жамаатыбыз сүйүндүк анда. Анын астында эме Астанадан келгенден кийин Күнтууда ашка бардык. Күнту жамааты ошо Сокулук району аш өткөрүп, бир атаганын ашын өткөрүп ат чабыш беришкен, Жигули сайып. Ошол жерде 25 километрди машинаны уткан Жигулини. Андан кийин бир жумадан кийин эле Карасай Батырга бардык. Ошондо мен токтоп тур, эс алып. Ошондон Карасай Батырдан кийин эс алдырдык. Анан маке бир ушеден суроо пайда болду. Бул карыгер өзү канжыгалуу мал экен. Чапкан сайын байгеден кур калбаган. Улам өйдөгөсдөй мыкты көрсөткүчдөр менен келаптыр. Бирок бу биз баарыбыз ошо көчмөндөрдө кара кыз менен кошулуп чогуу жүргөнүн көрүп аттык. Баарыбыздын үмүтүбүз зор эле. Анан ошол жерде бир суроолор болуп атат да, эмне себептен ушу ойдогудай чуркоого койду? Ушуну бир көрүүчүлөрүбүздө ошо кызыктуу болуп атат. Ушул боюнча айтып берчи. Аны эч ким айта албайт да, ал жөнүндө айтыш. Атын таба айнып калдыбы? Ошондой болуп калды окшойт да. Өзү да ооруп, кыйналып анчалык узак жолго чыгып көрбөгөн. Ошонун себеби болуп калды. Эми Алланын буйругу бүт бар да. Эч ким андан кете албайт да. Алла таалам буйруп койсо. Буйруган болду. Жакшы буйрусун. Аман эсен самый главный, Кудайга шүгүр. Буту калсын. Буту болсо. Эми дагы бир эми баягы өзүбүз кызыктуу жаш саяпкерлерди кызыктыра турган элдин оозунда дагы бир ушундай бир суроолор бар. Бул өзү канжыгалуу мал быйылкы кандай каражат топтоп берди сага? Бир мээнетиңди актап. Бул айтып кете турган жер, бул ат негизи өзүстүк болчу, бул сатылган. Бунун ээси бөлөк да. Ээси Шабидин деген бала, жаш бала. Ошол бала алып туруп эле атты мага таштап кеткен да. Айке өзүң алып даярдап чаап бер деп. Ошо менен Кудайга шүгүр эле болду быйыл байгеси. Жакшы байгени берди. Ушул жерден айта кетсең, бул Карасай Батырдагы баш байге менен тиги Каркырада чабылган 3-чү орунга алган байгенин айырмасы кандай экен? Экөө тең аябай жакшы байге болду окшойт. Каркырадагы 1,5 миллион болчу. Теңге менен. Бияктагы жып болду. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Абдан сонун. Мына достор, атты мээнет кыза баягы эл эмгегин жер жебейт деген макалдай эле бул сайыпкердин мээнетин жакшы күлүп талаага таштабайт. Кандай дейсиң? Ооба. Мээнет акталат, Кыргыздын макалдарын баары туура айтылган да негизи. Бүт туура жагына чыккан. Эң сонун. Урматтуу биздин көрөрмандар, YouTube баракчабыздын, Instagram баракчабыздын катталуучулары, мына биздин Манасбек энибиздин Орон сарайы менен да тааныштык, күлүктөр менен да тааныштык. Эми мына дасторконун үстүндө чайда отурабыз. Ошо жөн отурганча талканды майга көйлөп же дегендей. Манасбекке абдан эл да күткөн, жаш сайыпкер күткөн сурооду бергим келип турат. Мана сен эми айтсаң, эми ушу мына быйыл сен Кунанды да чаап мыкты результат көргүздүң, Аламанды да чаап мыкты жетишкендик. Ошонун сыры эмнеде? Сайыпкерлик деген эмне бир кененирээк айтып берсең сырларыңан. Эми бул сыр, эми ар бир аттын өзүнүн ар кандай мамиле болот да. Бир атты даярдаганда экинчи атты андай даярдай албайсың дегендей. Ар бирөөнүн өзүнчө мамиле болот, ар кимиси ар кандай болот дегендей. Бирөө айткан менен даярдаган билбейм, эми менин оюмча өзүңдө болуш керек го. Кичине чувство, атты чувствуйтетип, ар жагында өзүң талант болбосо да болбойт окшойт да ал нерсе дагы. Эми аны айтып бериш деле билбейм, кандай түшүндүрүп бериш керек анын жолун деле. Анда мен сага сурооду жөнөкөйлөштүрөйүн да. Мына азыр декабрь айы баардык сезондор бүттү. Буйруган жыйынтыкты кылдык баарыбыз сайыпкерлер. Анан сен эми жазкы суутууга кандай кадамдарды, канча эс алтасың, канча бастырасың, анан канча байгеге апарасың дегендей. Аяк жагын айтканда эми азыр чабыштар бүттү, азыр ат корм кылабыз. Эми анын баарын эле кылат да, баарын эле жилигин толтурат. Жилигин толтурабыз, анан кийин шагайтет баштайбыз. Анан секиртебиз, анан ипподромго апарып тер алабыз. Тоого иштетебиз дегендей.
Акындык менен анын баары иштеткенде деле баары айтканда иштете бербейсиң, аттын өзүнө чувствовать этип өзүнүн состояниясына карап жумуш бересиң да, мындай айтканда. Кээ бир ат эртен эрте түшүп кетет. Кээ бирөө эт көтөрөт, кээ бирөө эттен вообще түшпөй коет, кээ бирөө ар кимге ар кандай мамиле кылыш керек да. Өзүнө карап, атка карап, тамак жешине карап, ошентип эле болот деп ойлойм да негизи. Рахмат. Мана сен манан дагы айтсаң, бул кыска убакыттын ичинде даярдык кылыш керекпи же сөзсүз эле 5-6 айла даярдыкты алып барыш керек? Бир 2 ай 3 айда атты табына келтирсе болобу? Эми аяк жагын чоң саяпкерлерден сурабасаңар мен билбей эткем негизи. Эми канча көп иштелсе ошончо өзүңө жакшы болот го деп ойлойм да, результат көрсөткөн. Канча көп иштелсе ошончо тренировка көбүрөөк болгон жакшы го деп ойлойм да. Абдан билбейм жакшы. анан. Жакшы жооп болду. Анткени биз көп саяпкерлер шашып эле бир азартыбыз ойноп, ышкыбыз күчөп чыдабай кетип эле анан 1 ай 1 жарымдык суут менен чаап жиберип атпайлыбы күлүктөрдү. Мага сеним эми ушу муну карагердин результаты көрсөткүчү абдан жогорку деңгээлде болбодубу? Анан ушу карагерди былтыркы кышындагы ат коргоого киришкенден баштап чабышка чейинки убакыты канча болду? Кандай убакытта даярдап келдиң дейм да? 6 ай болду убактысы. Почти 6 айга жакын болду. Эми кадимкидей эле даярдап келдик, баары эле ат даярдагандай эле. Бастырдык, секирттик, тоого чыктык, үстө жүрдүк дегендей. Ошентип эле келди ат өзү деле. Анан ушу сен тери алуу ыкмасын кандай колдоносуң? Ушул боюнча айтып берсең, чоң тери алуу боюнча. Эми аттын состояниясына карап аласың терди. Кийинек ошондой анан ар ким ар кандай алат экен. Бирөө 20 километрден ашык алыш керек дейт, бирөө 30 километрге алыш керек, бирөө 7-8 километрге алып коет экен. Ушунун кайсысы туурараак? Аттын өзүнө карайсың го эки. Аттын өзүнүн күчүнө карап, состояниясына карап, настроениясына карап анан жумуш берет го деп ойлойм да. Биздики ошондой болот, анан точно километрин айта албайм анан. Рахмат. Анан дагы бир суроо да. Ушу сен 2 жолу Казакстанга чыгып келдиң да, 3 жолу чыгып келдиң. Бул узак жол да, эми бир мамлекеттен бир мамлекетке жол татаалдыгы бар дегендей, узактыгы бар. Анан ошол узагыраак, алысыраак жакка барыш үчүн канча күн мурун чыгыш керек? Оокат ашын кандай кылыш керек? Ушул боюнча да бир Эми алысыраак жолго эртерээк чыкканың дурус болот го, эми эртерээк барып эс алып, жем чөбүңдү аякты бөлөк жүрөк дейм болбой эле, бөлөк климат. Өзүң алып алганың бир чети жакшы болот. Биз алып эле алабыз анан ар ким ар кандай колдонот да. Рахмат. Анан тиги кээ бир күлүктөр ушу башка регионго барганда суу ичпей коймой өнөрлөрү бар да. Ошо кээ бирөөнүн суусу может чыла болуп калат, может дамдан туз болуп калат, ар кандай болуп калат. Бул Карасай Баатырга барганда суу жагынан кандай болду? Ала кеткенбиз өзүбүз эле. Жем чөбүбүздү, суубузду баарын жерден жакын эле да берди. Бул бирден бир сыр экен да, достор. Каяка барсак дагы өзүбүздүн суу, өзүбүздүн жем чөбүбүз менен барышыбыз бул ийгиликтин өбөлгөзү экен да. Эми желательно да. Аны бирөөгө эч ким айта албайсыз да, сен мындай кыл, дегендей кыл, ар ким өзүнө жакканын кылат дегендей. Мен айтканым силерге жакпайт, силердики мага жакпайт дегендей. Ар ким өзүнө жакканын кылат да экен. Туура, эми багы сенден багы уже көрүнүктүү саяпкер болгондон кийин сенин ар бир сөзүңө жаш саяпкерлер ошого багыт алат да, жакшы экен деп мынакей. Анан бээде дагы менде бир жакшы ушу бир балдар да сурап калды. Мен өзүм да ошол ойдо сурайын деп жүргөм да. Мына кечээ Жылдыз деген конанды Саякбай Карлай атабыздын 130 жылдыгында чаптың. Ооба. Айырге экинчи болдуң. Экинчи болду. Бирок ошол эле бир эле сутка өтпөй эле ошол эле атты дем алдырбай эле ат машинеге салып анан Нарын областындагы Чоңбайга барып чаап, айерден бир жаңаттай чуркады. Мунун сыры эмнеде? Эми сырын билбейм байкем, ал сыр деле. Кантип даярдай койдуң бир күндө чарчап калган малды? Баягы скайппан сыры сырбой деле кала берсин байкем. Мына достор, 2 жолу сурасам, саяпкер сырын айтпайт деген кеп ушунда жатат. Туура, рахмат. Мен баары тең байке, барды келдим. Алланын буйругу. Алла таалам өзү буйрубаса, даяр атың деле кайрылып кетиш мүмкүн, чуркабга коюш мүмкүн дегендей. Алла таалам буйруп койсо, жоктон барды кылып аткан анан атты камчып чыкпайт байке анан. Жакшы намаз окуп дуа кылсаңыз, Алладан сураш керек. Кеп болбосоң кое кал. Анан мына жаш болсоң дагы абдан саз сөздү, жакшы сөздү айтып атасың. Эми саяпкерлик өнөр татаал өзүң айткандай сырлуу, кыскасы мээнет кылыш керек экен да. Мээнет кылыш керек, мээнет
Энет жерде калбайт дегендей. Энет кылыш керек. Ата бабам бекер айтпаса керек да. Аттан кийин жат деп. Ошо атты жайгарып баарын ырастап койгондон кийин анан чарчасаң дагы мындай бир атты келип бир карасаң эс алып каласың да. Жылкып аласыз негизи ошондой го. Жакшы, рахмат. Дагы бир жакшы суроо оюмда туруп атат. Манасбек бу атты даярдап баардыгын сен мээнет кылып алып келип туруп анан байгеге кошобуз да. Анан ошо байге кошкондо чабандестердин ролу абдан зор да. Туурабы? Анан ушул чабандес маселесин кандай чечип атасың? Чабандестен быйыл өзүбүз бир дос баламдын баласын үйрөттүк. Анан көбүнчө Тарел деген баланы алып Казакстандан Карасай Батырды ошо баланы отургуз чаптырдым. Айбек Смат менин Смат байкенин баласы, Айбектин Жакейи. Ошону алып ошону чаптырдык. Эми Жакейди жылайт эле өзүңдүкү болсо жакшы, анан болбосо айла жоктон бирөөнүкүн алып чаптырабыз дегендей. Тажрыйбасына карап. Тажрыйбасына карап, опытуна карап, чаап жүргөнүнө карап алып сүйлөшүп отуруза беребиз. Сен эми дагы айтсаң, азыр мына кыш көрөдө эс алып атыр деп эдикпи, аттарды багып атасың, анан ушу келерки жылга иш пландарың кандай болуп атат? Кадамдарды кантип уже баштай баштадыңбы дегендей суроо болуп атат да. Эми келе жаткан жылга Кудайым буйрса 3 аламан жылдыз келет, Кудай буйрса, Карагер, анан жана Ак Тилектин баласы деген ошол Брадераныкы 4 аламан болот экен, Кудай буйрса. Кунанын тайы жок менде. Аламан да даярдайм өзүм негизи. Анан ушу эми 4 аламан болуп атса, чабандеске кошулуп өзүң да кошо эмнете окшойсуң анда? Балам экөөбүз эмнебиз, чабандес үчөөбүз эмнебиз дегендей. Өзүм кээде 2 ат менен, балдар 1 ат минет. Кандай болот, ар кандай болот. Кээде жетелеп алган учурлар да болот да. Пока жетелей элекпиз. Кудайга шүгүр, балдар бар, кирет, чыгат. Анткени мен бир бизде небир чебер сайыпкерлер бар, аты көп болгондо бирөө минип экөөнү жетелеп алып туткандар бар. Ал майла жоктон болот го, эми ал атайын жетелебейт го. Бала болсо кантип жетелеп аласың? Жетелеген баары ойдогудай эмес да, Миңиз болгон дурусураак болот да ишине. Жакшы, рахмат. Урматтуу достор, мына биз бүгүн сиздер менен кызыктуу маек болду деп ойлойбуз. Себеби аттын ичин теше көрө билген мыкты чыгаан саяпкер, чыгаан сынчы Кубатай акебиздин уулу Манасбек менен барандуу жакшы ой алмашуу пикир болду, маек болду. Эми мана сениме бир маегибиздин жыйынтыгында мына өзүң жаш болсоң да тажрыйбаң, 10 жылдык тажрыйбаң бар экен, бери жагы эле. Чабандесте болдуң, анан кийин сайыпкерлик тажрыйбаң 10 жыл экен, мына 10 жылдын ичинде мондай быйылкыдай укпусундай сонун ийгиликтер жараттың. Тажрыйбаң мол, анан эми жаш жаңы эле чабандестен сайыпкерге өтөм деген өтүп аткан, же жаңы ат минип жаңы ат алып аткан жаш жылкы ышкыбоздоруна эмне деген кеңеш берер элең? Кеңеш бергенде биз деле ошолорго окшоп эле жаш кезде улуу байкелерди көрдүк. Например, Кекен байке Саатада. Кекен байке деле ал деле тарыхта калды да, эмне деген байгелерди утту, Казакта чоң топторду жарып жүрдү. Жекиш байке, например, Керим байке дегендей чоң сайыпкерлер да. Биз ошолорду көрүп, ошол кишилерди болсок экен деп, алар байге утканда деп биз деле ошол үмүттөнүп жүрчүбүз. Атын жетелеп дегендей, Атын жетелеп, атын көрүп, алар чапкан аттарын көрүп дегендей, тиягын карап, аракет кылып дегендей. Эми Кудайга шүгүр, азыр ушу таразага жетип, эл тараза бүт баарына тең негизи. Ким эмне болот, кандай болот, Алла таалам өзү таразалайт. Эл тараза баарын чечет, эл айтат. Анан жаш балдарга талыкпас эмгек керек. Көптөгөн жылдар керек, бир ат менен чыга калып эле кээ бирөө бар чабат, травма болуп калат, же сынып калсаң көңүлү калып таштап салат. Эмгек кылсаң эмгек жерде калбайт дегендей. Көп эмгек кылыш керек. Кыскасы, ийгиликтин баш шарты эмгек экен да. Эмгек кылыш керек, көп аракет кылыш керек, эмгектениш керек. Таштап салбаш керек орто жолдон. Атты сүйүш керек. Атты сүйүш керек. Атты түшүнүш керек дегендей. Стуйт этиш керек дегендей. Ушундай болот. Жакшы, рахмат. Мана сенин мен маегибиздин соңунда бир быйылкы жетишкен ийгиликтериң аябай эле көп болду. Ошо айта кетсең, ушу сага жаккан абдан
барып келгендеги кызыктуу өзүңө жаккан кайсы байге деп ойлойсуң өзүң уткандардын ичинен? Өзүбүзгө жаккан быйыл 24-жылдын итогу ушул Карасай Батыр болду го дейм. Карасай Батыр Казакстанда чоң байгебиз ошо болду. Ушака баратканда Карасай Батырга кошулат, кошулбайт. Көчмөндөрдөн кийин эле айткан. Казак туугандардын кээ бирөө, например, кыргыздар кошулбайт деп ушундай ызы чуу болгон. Кошот, кошпойт болуп, биз тобокерге салып эле бардык. Кудайга шүгүр, аман эсен жеттик. Ушакта казак туугандарымды жакшы байкелер тосуп алды, тамак ашын берди, сарайларын беришти. Той ээстерине ушу бизден ушу Аргымак Федерациянын президенти Урмат Самаев ошол өзү той ээсине чыгып, ушакта тааныштары бар экен, чыгышты. Ошо Токмоктун балдарына рахмат, казактын ушу той ээсилерине рахмат дегендей. Казак туугандарга да чоң рахмат, ушундай чоң байгелерди чагып. Эми бу жерде байге казак кыргыз болуп чабыш турса кызыктуураак болот го дейм да байке. Сен өзүң менен өзүң эле кайнай бербей, сыртка чыгып бөлөк бирөө менен чабышсаң, ошол маанилүү, кызыктуураак болот. Аларга да кызык болот го дейм, биз менен чабышкан, бизге да алар менен чабышкан кызык болот. Ата бабабыз илгери эле казак кыргыз болуп ат чабып келген да. Туп-туура. Илгертен эле. Ошол жолдо эле биз да Кудайга шүгүр бардык. Ошо ага инилерге ошол жерде салым кошкон, бизди кошкон ошо байкелерге, той ээстерине Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Бир күндө өсүп эле ушундай чоң тойлорду өткөрүп, алар бизге келсин, биз аларга барайлы. Чоң чабыштар өткүзсүн кыргыз казак элинин ичинде. Рахмат. Мага эле болсун. Рахмат. Эми ушу туура айттың да, ушу казак туугандар менен казак кыргыз эли бул бүркүттүн эки канатындай деп илгертен айтып келатат, азыр да айтып келатат. Ошол ынтымагыбыз, баарыбыз каныбыз бир кайкы бармак элек, анча мынча бир бейбаштардын туура эмес, анча мынча кыймыл аракеттен улам бир таарынычтар болуп калбаса, жалпы жонунан ынтымагыбыз аябай зор. Баарыбыз чакырышабыз, баарыбыз кыз беришип атабыз дегендей. Эми бул илгертен келаткан, ата бабабыздан келаткан салт да. Казак кыргыз бир тууган болуп эле. Ошол бир тууганыбыз, тууганчылыгыбыз ажырабай эле ушу ынтымактуу эле киришип чыгышыбыз. Ошо Карасай Баатырдын тоюндагы манас байгеде 50дей үлүк чабылды окшойт. 51ден кийин 50ден көп болду. Ошондогу акыркы айлампага кеттиңер дегендеги сезимдер кандай болду? Сезимдерди айтпай албай турган деген жерде отуруп өзүң ат кошуп түстүйт этпесең байке, аны мындай айтып бериш кыйын го. Укмуш керемет. Кудайга шүгүр, атыбыз аман эсен чуркап келди, биринчи келди, топ жарып, жакшы келди, узап келди. Ошол жерден андан ошол жерден атыбыз аман эсен өттү фиништен. Казак туугандар вручение деди, врученияны машиналар ылдый жактан берилет деди. Ылдый чакырды кыргыз туугандар жүргүлө деп. Аяк бардык, аяктан боз үй тигип, ошо аш жасап, тамак салып, беш бармак тартты ошол жерден. Кыргыздын аксакалдары, Кекен байке бар болчу, президент Самаев бар болчу, Куба деген бала бар болчу. Кыргыз балдар чогуу кирдик, изат болуп чогуу баарыбыз. Тамагын беришти, билмесе 2-3 жолу тамак тартышты. Биринчиси куурдак, анан плов, анан беш бармак кылды. Рахмат. Ошол отуруп сыйлашты, машинаның күлүчтөрүн ошол жерден вручать этти бизге. Чоң рахмат ошол жигиттерге да, той ээсине да, казак туугандарга. Эчтеке ызы чуу жүргүзчү эле машинабызды аман эсен алдык, айдап алып кеттик ошол жерден эле. Эч ким эчтеке сураган жок дегендей да, урунган жок. Ушундай ынтымагыбыз өрчүп өсө берсин. Чоң рахмат ошо кыргыз казактын чоң жигиттерине да. Бул дүйнөдө кыргыз казактай жакын эл жок да. Эки эл абдан жакын, бир тууган эл. Мына ошол бул Карасай Баатырдын тоюнан кийин эле мисал бул Алтынтай. Алтынтай чемпионаты болду. Анда дагы биздин кыргыздын күлүктөрү, тайлары барып баш байгени алып, 3-4 байгелерди алып келишти. Бул да жакшы нерсе го дейм. Жакшы болду. Бул казак туугандар өздөрү чакырды да кыргыздар, келгиле чемпионатта кошулгула деп. Кудайга шүгүр болуп, Кудайдын буйругу менен изат апарды, жакшы ийгилик жаратып келди. Ушинтип эле казак кыргыз болуп эле ат чабышып, бери өтүшүп эле ынтымакта эле сый болсун ортобузда талашканыбыз самый главный. Алар келсе биз сыйлайлы, биз барсак алар сыйласын деген. Ынтымагыбыз өрчүндө өсө берсин. Ат чабышып жүрө берели. Рахмат. Мына
урматтуу достор, биздин баракчабыздын катталуучулары быйылкы 2024-жылдагы керемет ийгиликтерди жараткан жаш саяпкер Анасбек маегибиз болду. Сиздерге кызыктуу, керектүү суроолорду берип, сиздердин оюңуздарды таптык деп ойлойбуз. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Чоң рахмат. Ушундай эме кылып атабыз, видео кылып, ушундай элге көрсөтүп, кат жабыштардан да тааныштырып атабыз. Кимдин атасы кайсы, энеси кайсы деп элдер билип атат, көрүп атат дегендей. Рахмат. Силердин да ишиңерге да ийгилик, өркүндөп өсө бергиле дегендей. Кыргыз элинин эмес, кыргыз элине ынтымак, самый главный, ден соолук, токчулук, молчулук, өлкөбүздө согуш болбосун, самый главный. Алла таалам нур эле тийип турсун бизге. Ушинтип казак кыргыз болуп эле, ат чаап эле, той үстүндө эле, жыргап эле, элибизди куттуктап эле жүрөлү дейлиби. Рахмат, керемет сөздөр.